ошол 9 кабатка кете турган бетонду минус 18 минус 14 метрде фундаментке эле мындай бир жарым суткада куюп салдык да. Марка 450. Фундаментке кеткен арматура 420 тонна арматура и 3,5 миң куб бетон марка 450. Бул аябай чоң көлөм да. Анан ошол күнү бетон алабыз деп даярдыктар башталды. Бир 2-3 күн даярдык, бүт бардыгы даяр, жанагы бардыгы текшерүүдөн өттү. Анан бетон алабыз, эртең менен саат 6-да баштайбыз деген күнү ошол күнү түнү уйку жок менде. Уктай албайм. Анан эртең менен саат 4-тө 3-тө эле келип алгам. Уктай албай койдум, баары жаттым, 1 саат жаттым, 2 саат жаттым, уйку жок, саат 3 болду, 4 болду, анан туруп келип алгам бул жака, капкараңгыда эле ушундай эле. Анан бир таң атып баштады, анан саат 6 болду, анан биринчи жана бетон миксерлер келе баштады, анан таң ата баштады, анан бир 4 помпаны койдук, анан миксерлер келе баштады, бетондор келе баштады, шыгылып 1,5 сутка тынбай бетон койдук да. Бул өзгөчө мен үчүн мындай чоң жоопкерчилик болгон. Анан ошолуктар Royal Tower'ды көптөгө реклама кыла алган эмесмин. Мындай бул кандай болот, бул бүтүрө алабызбы? Бул менин жеке тажрыйбамда бул аябай чоң бир эме болду да, челлендж.